30 bölüm. Дөөт жана анын кишилери 3-күнү Сыклакка келишсе, амалыктыктар Сыклакка түштүк тарабынан кол салып, аны басып алып, өрттөп кетишиптир. Аялдарды жана шаарда жашагандардын баардыгын кичинесинен чоңуна чейин өлтүрбөстөн туткундап жолуна түшүшүптүр. Дөөт өз кишилери менен шаарга келсе, шаар өрттөнүп, алардын аялдары, уулдары жана кыздары туткундалып кеткен экен. Дөөт жана анын жанындагы эл боздо ыйлады. Алар ыйлаганга алы келбей калганча ыйлашты. Дөөттүн эки аялы да Израилдик Акинам жана мурда Кармелдик Набалдын аялы болгон Абигейл туткундалып кетиптир. Дөөт абдан кыйналды. Анткени эл аны таш бараанга алгысы келди. Анткени уулдары менен кыздарынан ажыраган эл кайгырып турган эле. Бирок Дөөт өзүнүн Кудай теңиринен күч алды. Ал Акимелектин уулу Абиятарга мага эфотту алып кел деди. Абиятар Дөөткө эфотту алып келди. Дөөт теңирге кайрылып, бул сансыз аскердин артынан түшөйүнбү, аларды кууп жетемби деп сурады. Ага артынан түш, кууп жетесиң, туткундарды алып каласың деп айтылды. Ошондо Дөөт өзү да, жанындагы 600 жигити да жөнөдү. Алар Бесор суусуна келишкенде, чарчап чаалыккандары ошол жерде калышты. Дөөт 400 кишиси менен тигилердин артынан түштү. 200 кишиси токтоп калды. Анткени алар Бесор суусун кечип өтө алышкан жок. Алар талаадан мисирлик бир кишини таап алып, Дөөткө алып келишти да, ага нан беришти. Ал жеди, ага суу беришти. Анжыр жемишинин таңгагынан бир бөлүк 2 таңгак мейиз беришти. Ал аны жеп күчүнө кирди. Анткени ал 3 күн, 3 түн нан да жебептир, суу да ичпептир. Дөөт андан сен кимдин кулусуң, кайдан болосуң деп сурады. Ал ага мен мисирликмин, амалыктык бир кишинин кулумун, кожоюнум мени таштап кетти. Анткени 3 күндөн бери ооруп жатам. Биз Керейтинин, Жүйүттүн жана Калептин түштүк жагынан басып кирдик. Сыклакты болсо өрттөп жибердик деп жооп берди. Дөөт андан ошол сансыз аскерге мени алып барасыңбы деп сурады. Ал ага сени өлтүрбөйм, кожоюнуңдун колуна салып бербейм деп Кудай менен ант бер. Ошондо мен сени ошол сансыз аскерге алып барам деп жооп берди. Ошентип ал Дөөттү алып барды. Амалыктыктар бүт өлкөгө чачырап, Пелишти менен Жүйүт жеринен алган чоң олжого тунуп, ичип жеп тойлоп жатышкан экен. Дөөт аларды иңирден баштап эртеси күндүн кечине чейин талкалады. Төө минип качып кеткен 400 уландан башка эч ким кутулган жок. Дөөт амалыктыктар алгандын баарын тартып алды. Өзүнүн 2 аялын да алып калды. Амалыктыктар алып кеткендин эч нерсеси, кичинеси да, чоңу да, уулдары да, кыздары да, олжосу да жоголгон жок. Дөөт баардыгын кайра кайтарып алды. Дөөт алардын баардык майда жана бодо малын алды. Аларды өздөрүнүн малынын алдына салып айдап алып, бул Дөөттүн олжосу дешти. Анан Дөөт өзүнүн артынан жүрө албай калган 200 кишиге келди. Аларды Дөөт Бесор суусунун боюна калтырган эле. Алар Дөөттү жана анын жанындагы кишилерди тосуп чыгышты. Дөөт ал кишилерге келип, алардын ал жайын сурады. Ошондо Дөөт менен баргандардын арасындагы жаман, начар кишилер мындай дешти. Булар биз менен барбагандык үчүн аларга өзүбүз тартып алган олжодон бербейбиз. Ар ким өз аялын, балдарын гана алсын да кете берсин. Бирок Дөөт аларга мындай деди. Бир туугандарым, теңир бергенден кийин мындай кылбагыла. Ал бизди сактап, бизге каршы келген сансыз аскерди колубузга салып бербедиби? Силердин бул сунушуңарды ким укмак эле? Согушка баргандардын үлүшү кандай болсо, арабалардын жанында калгандардын үлүшү да ошондой болушу керек. Баарына тең бөлүнүшү керек деди. Ошол күндөн баштап Дөөт муну Исраил элиндеги мыйзам жана милдет катары бекитти. Ал ушул күнгө чейин сакталып келе жатат. Анан Дөөт Сыклакка келип, Жүйүттүн аксакалдарына, досторуна, бул силерге теңирдин душмандарынан тартылып алынган олжодон белек, де олжодон жөнөттү. Ал Бейтелдегилерге, түштүк Рамоттогуларга, Жатирдегилерге, Аруэрдегилерге, Симпоттогуларга, Эштемоадагыларга, Рахалдагыларга, Жерахмеел жана Кейни шаарларындагыларга, Хормадагыларга, Хор Ашандагыларга, Атактагыларга, Хеброндогуларга жана Дөөт өз кишилери менен жүргөн баардык жерлерге жөнөттү.